Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 29 ел 2024 жыл. Мен өзім бағымдамын. Элберт сортындағы шапталар теріп болдық. Құдай бұйырса. Ертеге базарда қандай болады? Сіздерге толық малымат береміз. Қаншадан кетеді? Бұл шабдаллар биыл 4-ші жыл, 2020 жылы егілген. Өзбекстан сорты. Негізі бұл нектарын деп тіккен, қызыл нектарын деп тіккенбіз. Бірақ тілекке қарсы шындай болған Элберт сортындағы шабдалы шықты. Бұл болса турецкий полукарлик нектарын. Сортын ұмытып теле қалдым. Рет бір нәрсе болды жылы. Бұдан да біраз теребіз. Бағасы қандай болады көреміз. Bir яшік тере аласыз бұндан дағы. Түшімділік аябай жақсы. Бұл да 2020 жылы тегілген. Биыл 4-ші жыл. Түшімділігі жақсы. Нектарынан да біраз тердік. Бұны қаншадан сатылады? Базарға көрсетеді. Былтырғы жылдары бұлар 50 сом, 55 сом сатылчылы. Биыл біраз арзаншылық. Ертеге көрөбүз. Көлемдөлү көрсөк аябай жакшы. Дээрлик алма дейле бар. Чоңдору. Ушундай болгон ток кызыл. Негизи кымбат болсо деле Европанын жакшы сапаттуу көчөттөрүнөн тигүү керек болуп калды. Себеби биздин жергиликтүү дыйкандар дейбизби, көчөт өндүргөндөр бир аз туура эмес маалымат берип сатып атышат. Мен ушул жерде тиккен шабдаллардын көпчүлүгү эле айтылгандай сорт чыккан жок. Бир гана ушул нектарин гана айткандай китебиндегидей болуп чыгып берди. Турецкий. Өзүбүздүн местный Кыргызстандын көчөттөрүн, Өзбекстандын көчөттөрүн тигип көрдүк. Бирок айткандай чыккан жок сорту. Канча менет кыласың, карайсың, обрезка кыласың. Аягына келгенде сорту өзүндөй чыкпай калса, бул аябай жаман экен. Ушул эле көчөттү мисал кылар айтайын. Бул 2 жылдык, 2 жыл мурун өзүбүздүн нокаттан жакшы эле багыман акаларыбыздан алганбыз. Кечки сорттогу Элберт сортундагы шабдал деп саткан, бирок тилекке каршы бул эң эрте пышып берди. Пышканда дагы бул Элберт эмес эле, мындай болгон резинка шабдал болду. Буну терген деле жокмун, түшүп жок болду өзүн. Резинка шабдалы жакшы билесиздер, базарга да өтүмү аябай начар. Танеге ажырабайт, сырты арчылбайт. Товар негизи жакшы, бирок базарга өтүмү жок. Неге тугандар. Бул болсо Абдулла Ташевич Безил деп айтып жүргөн Анжелино деген слива кайнолу деп коелу кыргызчалап. Бул көлөмү аябай чоң болот. Дээрлик алмадай болот деп айткан. Азырынча белгисиз канча болот. Быйыл 1-3-4 дана алыптыр. Көрөбүз. Азырынча пыша элек. 3 жылдык болуп калды бул деле. Европанын сорту. Бул болсо айва. Кыргызчасы бей алма. Бул дагы тигилгени быйыл 3-ші жыл. Былтырларда алган бир аз. Бирок үзүп салганбыз, көчөт бир аз чоңой калсын деп. Быйыл жоңгойдук ушундай. Ondan ашыгыраак неме алыптыр. Бул да Европанын сорту. Буну Жалалабадтан алдырганмын. Уланбек деген агабыздан. Бунун бир данасы эле дээрлик 1 килограммга чейин чоңоет деп айтылган. Мында көрөбүз. Бирок кароо бир аз начарраак болот. Түгүн көрсөңүздөр, чөп басып.
Birazdan алгам булар дагы. Аралыгын biraz жакыныраак тегилген. Полукарлик булар. 3 метрден эле тиги салганмын. Муну бутаганда турлап коебуз. Минке бар эле 5-6дан үмө түйгөн. Бүгүн 29-iyul. Кечки базарга келдик. Саат 10 болуп калды. Элберттин сарысы 30 сомдон кетти ушул. Бул турецкий полукарлик. Bir корзинкалай келдим да. 50 сомдон кетти бул.